аялдын турган турпаты береке экен да. Урук берсең балалуу кылып, балдарды мынтип колуңа карматат. Үй салып берсең үйүңдү берекелүү кылып, тамагын кылат, бардыгын кылат, үйүңдү берекеге файызга толтурат. Файыздуу кылып коет. Үй алсаң, машина алсаң, садикке алып барат кызыңды, балаңды садиктен алып келет, балдарыңды тарбиялайт, машина алып берсең дагы. Айтор аял киши туруш турпаты негизи береке экен да. Ошондой экен, эмнеге кадырын билбей жатабыз? Береке алдыбыз да, береке алыста эмес. Ким аялды кордосо Аллах Тааланы кор кылат. Шашпай тур, эгер бүгүн жеңил жашап жүргөн болсоң, кеңир жашап жүргөн болсоң, кээ бирөөлөр бар аялга үйлөнөт, баласын дагы таштап кетет, баласы кор болуп өсүп атат, жетимдиктин сыздарын көрүп, ыйлап атат көз жашынан. Ар бир көз жаш үчүн жооп бересиң. Баласын таштап кеткендер, ошентип кордоп кеткендер, үйлөнүп атканда үйлөнүп көрөйүнчү, жакпай калса ажырашып кетем деген ниетиң болбосун эч качан. Ушундай жеңил ойлойт да, жакпай калса ажырашып кетем дейт. Ал сага велосипед эмес, ал сага жаңылып аткан 1 5 сом баягы тачка эмес. Бир минип көрсөм таштай берем. Бул эмне деген сөз? Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Бул турмуш деген оюнчук эмес. Ойлон, ойгон. Мисалы айыл турмушка чыгат, ошол учурда кайненесине маани берет, 2-3 балалуу болот. Анан баш перзенттеги биринчи баласы, мен мектепте окуп жүргөн учурумда досторум болот, досторум инилерин карап жүрө берет ар дайым. Апасы же пиязга чыгып кеткен, же бир жумушка чыгып кеткен. Баягы эркек бала чоң баласы, же аял кыз бала инилерин чоңойто турган болуп калган да. Келин бала ар дайым ата энесинин кызматында башка ар жерде иштеп жүргөн болот. Жок, урматтуу мекендешим. Эне үчүн эң биринчи ким эле? Биринчи орунга коюла турган бул бала. Ошондуктан эң биринчи балаңды ордуга кой. Башкалар токто, шашпасын. Ар биринин өзүнүн рызкысы бар, өзүнүн тепкичи бар, баса турган бут колу бар. Бирок бул жердеги бала сенин мээримиңе муктаж. Ал жердеги бала сенин сүтүңө, азыгыңа муктаж. Ал жердеги бала сага муктаж. Муктаж учурда таштап кетсең, эртең сен дагы муктаж болгондо сени таштап кетет. Наркылар 50-дө 60-та айырмасы жок, алар өзүнүкүн табат. Бирок бул жердеги бала сага өтө ынтызар, сага зар. Буга маани бер.